Азыра дегенде ыдык көрдүм деген кыздын курбусун бул жакка чакырып алалы? Орнуңуз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгач ошол курбу кызыңыздын окуясын кыскача айтып берсеңиз. 2 жума сабак өткөндөн кийин агайы фамилия атын айтып сен кал дептир. Анан алгыс эч неме жок эле. Макул агай мен калайын деп эле анан калып, анан кандайсың жакшыбы деп ушинтип мага бир мамиле кыл дейт. Анан мен дагы түшүнгөн жокмун дейт. Жакшы, рахмат. Окууларымды сурады, үй бүлөмдү сурады. Шаар жагып атабы деп сурады дейт. Анан ооба агай баары жакшы эле деп анан кеттим дейт. Эртеси бир канча убакытка чейин ушул процесс улана берди дейт да. Анан бир күнү бүгүн эмне кыласың, түштөн кийин сабактан кийин эмне кыласың, эмне жумуш кыласың деп сурады дейт. Анан мен жок, тиги үйгө эле барам десе, анда тамактанып келбейлиби дептир да. Анан аябай эле жаман болуп кеттим дейт. Анан жок деп эле ушинтсем дейт. Анан мейли анда деп колум сунду дейт. Анан мен да кетиштин айласын эле издеп, анан колумду берсем, тартып, кучактап бетимен өптү дейт. Ушунчалык башыман ылдый суу күйгенсип жаман болдум дейт да. Анан чыктым дейт, модулга келди дейт. Модулга келгенде студенттер отурат дейт. Анан мен фамилиятымды айтып, сен тапшырбай эле кой, кете бер, сага автомат деп айтты дейт. Анан башкалар ойлоп калышты окшойт, бул жакшы окуган үчүн деп. Себеби чынында эле ал кыз жакшы окучу. Анан чыгып кеткенден кийин телефон чалуулар башталыптыр. Телефон чалып, ошол күнү кечинде чалып, саат 12ден 1ге караганда ушул да чалган экен. Чалып, эмне кылып атасың деп, анан жанагындай бир жакшы көрүү сөздөр менен айтып, алтыным, жаным деген сыяктуу сөздөр менен айтып, ушинтип айта баштаган экен дейт. Анан мага айтканда, мейли ал адам бир 30да болсун дейли, мейли ал адам алагай үйлөнө элек болсун дейли, бирок 50ден 60ка карап калган адам ушуну айтып атканда мен аябай жаман болдум дейт. Ал эмес, аны угуп отурган мен дагы аябай жаман болдум. Достор, 2017-жылдагы эң мындай Голливудда ызы чуу болгон окуя бул жана Миту акциясы болду болуш керек. Ошол продюсердин, Харвинин жанагы бардык актрисалар, көпчүлүк актрисалар ушундай бизге ыдык көрсөтөт деп айтып ачыкка чыккандан кийин аябай көп резонанс жаратты бул окуя. Анан деги эле ушул шоу бизнесте мындай учур көнүмүш эле адатка айланып калган деген коомдо бир стереотип бар да. Балким чындык, балким стереотип. Ушул шоу бизнес өкүлдөрүнөн сурап көрөлү. Чын эле биздин шоу бизнесте да кандай ушундай учурлар көп кездешеби? Абал кандай сиздерде ошо? Абал элдегидей эле десе болот. Анткени мага деле ошондой учурлар болгон. Кызматы чоң, эл оозунда иленген карындашым, мен сага жардам берем, мен сени жылдыз кылам, тигиндей мындай деп. Бирок мен эркек мүнөз, анан үй бүлөмдөгү тарбиям такыр башкача болгондуктан мен бетине айтып, ошол жерде ордуна коюп коюуга менин баягы абалым жетчү да. Биздин шоу бизнесте бар дегени дагы эми кошулам, бирок мен ойлойм, бул кандайдыр бир деңгээлде кыздардын дагы бир тарбиясынан бир таасир этет да. Кандай? Анткени билесизби, мындай сулуу кызды көргөндө эркек баары бир элжиреп кетет. Баары бир тийишкиси келет. Баары бир баягы айтып атпайсызбы, сексуалдык абалга жеткириш үчүн мына телефон чалуулар, байланышуулар, СМС билдирүүлөр, кызматы чоңураак болсо кыздар үмүт кылат. Мен мүмкүн чоңураак жумушта иштеп каламбы, телевидениеде жылдыз болуп кетемби, дагы менин абалым өйдөрөөк болобу деген үмүттө СМС билдирүүгө жооп бергениң, демек сен макул дегениң да. Өзүңдөн тарбиядан эле, өзүңдөн улуу 60-70 жаштагы эркек сага эмне үчүн мамиле кылат? Сен менен секс кылыш үчүн эле мамиле кылат, башка эч нерсеси жок. Анын башка абалы жок, анын үй бүлөсү бар, анын балдары, катындары бар. Сенден ашык нерсени, ал сени багып, сени баягы өстүрүп, экинчи аял кылып алайын деген эч бир оюнда нерсе жок да. Анын бир эле оюнда, эркектин оюндагы ошол нерсе бар да. Ошону кыздар түшүнүш керек. Анан алтыным, жаркыным, анан кийин агым коёнум деп айтып жакшы сөздөргө берилип, анан ошол сөзгө баягы бир нукка кете бергенде мен ойлойм, кыздардын дагы өзүнүн бир эркинин бир жетпегендиги да бул нерсечи. Анан ошончого жетип калгандан кийин, зордук зомбулукка жетип калгандан кийин, анан биздин кыздар айта алышпайт коомго. Коомго эмнеге айта алышпайт? Анткени биздин эркектер айтат, бул зордук зомбулукка кабылган кыз. Ал кызды эч ким турмушка алгысы келбейт. Ал кыздын эртең кайненеси болот, кайнатасы болот. Ошол себептерден кыздар унчукпай эле калып калышат да. Мен ойлойм,
көбүнчө бул кыздардын мүнөзүнөн болуш керек депчи. Демек сен өзүң күнөөлүүсүң, сен өзүң ага номериңди бердиң, СМС жаздың да атасы. Жок, сиз мынтип атпайсызбы? Мен ушундай абалга кантип келип калганымды билбейм. Жок, мен ал жерде мен мисалы менде андай нерсе болбойт. Биз мисалы шоу бизнес деп атпайсызбы? Шоу бизнесте мен той алып барам, иш чара алып барам. Анда чоң кишилер келет. Акчалуусу дагы, бийлиги бары дагы, жогу дагы келет. Анан, ой, карындашым кандайсың, көйнөгүң сонун экен, фигураң сонун экен деп айтып кеткендери да бар. Мага Бул жерден Гүлнаранын тажрыйбасы жоктугунан болуп жүрбөсүн же? балким Тажрыйбасы жоктугундан да болушу мүмкүн, Анан албетте. бир чети мага ал антип сизге кылгандай мамиле кылган жок да, ал магачы чоң атам катары сүйлөдү, анан дагы ал мага мындай мен сага бир жака барып келели же мынтип келели деген нерсе болгон жок ал жердечи. Жөн гана сен мага кандайдыр бир проблемаң болсо же бирдекең болсо мага кайрыл деди. Анан бирок мен ал болсо башка киши чечип бербейт. Сен маселеңе сага эч ким ата энең башка эч ким билбейт да. Ошол маселени чечиш үчүн сен могу жердеги мээңдеги маселени өзүң чечишиң керек. Сен үчүн башка бир чоң киши кандай нерсе менен чечип берет? Албетте төшөк менен чечип берет чоң киши, болду, башка эч нерсе менен чечип бербейт. Мен ошону түшүнөм да.